Мисалы карыз берди, 100 000 сом акча берди. Мейли bir aydan keyin бересиң деп. Бирок 2 күндөн кийин карыз берген адамдын өзүнүн акча зарыл болуп калды. Өзү муктаж болуп калды. 2 күндөн кийин барып менин карызымды бер деген акысы бар. Карызда тажил, ажал коюлбайт. Коюлган ажал ал не кылынат? Важип эмес, билдеттүү эмес. Эгерде барып туруп мага өзүмө зарылчылык болуп калды, мага акчамды берип тур, акчамды кайтарып бер десе, акысы бар. Түшүнүңөрбү? Ошол замат кайтарып бериш керек. Себеби бул табарру. Карыз бул актуу табарру. Актуу муаваза эмес. Ошон үчүн актуу муаваза болбогон себептүү бул жерде не кылынат? Карыз берген адам зарылчылыгы болсо, ошону кайтарып алганга толук акысы бар. 1 күндөн кийин, 2 күндөн кийин, 1 сааттан кийин деле өзүм кайра аламын десе, акысы бар. Түшүнүңөрбү? Демек, карыз менен дайын Араб тилиндеги булар башка маселе. Биз баарын карыз дейбиз, бирок дайын деген муамеле кылып, соода кылып, анан бирдеке милдеттүү болуп калсаң, ошо төлөбөйбү. Мына ошону дайын дейт. Ал учурларда айткан мөөнөттү беришиң керек болот. Мөөнөттөн алдын сураганга акысы жок. Түшүнүңөрбү? Ал эми карызда болсо мөөнөт зарылчылыгы жок. Мөөнөт жакшы нерсе, күткөнү жакшы нерсе, сооп иш. Бирок күтө албай калса, кандайдыр бир себеп менен өзү муктаж болуп калса, анда карызды берген адам мөөнөттөн эртерээк эле мага акчамды бер деп алганга акысы бар.